Саламатсыздарбы достор, биздин каналга кош келипсиздер. Бүгүн биз программалоо негиздери фронтенд бөлүгүнүн экинчи сабагын өтөбүз. Бүгүнкү сабагыбызда браузерге тексттерди чыгаруу үчүн кандай тегтер колдонулат, ошолорду үйрөнөбүз. Анда эмесе биринчи Visual Studio Code программабызды ачып алалы. Аны бул жактан экранга чыгарып койсоңуздар, экрандан деле ачсаң болот. Программабызды ачып, файлдар бөлүмүнөн folder жаңы папкаларды ачып алабыз. Эсиңиздерде болсо, биз мурунку сабагыбызда атайын бир папка даярдаганбыз. Жана анын ичинде бир сабагыбыз бар болчу. Ушул папканы ачып алалы. Биздин мурунку сабагыбызда index.html'дин HTML файлынын структурасы кандай түзүлөт, ошону караганбыз. Ал эми бүгүнкү сабагыбыз үчүн өзүнчө дагы бир папка ачып алалы. Аны lesson2 деп экинчи сабагыбыздын жаңы папка ачып, анын ичине дагы бир index.html файлын түзөлү. Мурунку сабагыбызда биз HTML'дин структурасы кандай жазыларын көргөнбүз. Ошондой эле аны ар бир жаңы HTML файлын жазганда башынан жазып отурбай, атайын автоматтык түрдө жазылса боло турган түрү бар. Аны илеп белгиси аркылуу, илеп белгисин жазуу менен сразу структурасы баардыгы түзүлүп калат. Анын HTML'дин тили, форматы баардыгы жазылат. Бул жерде title жазылган. Кааласаңыздар тайтлдын атын өзгөртүп койсоңуздар деле болот. Мисалы, lesson2 деп тайтлыбызды да өзгөртүп коелу. Ал эми бүгүнкү сабакта өтүлүүчү негизги темабыз body тегинин ичине тексттерди чыгаруу үчүн кандай тегтер колдонулат. Өткөнкү сабакта эсиңиздерде болсо, h тегин башкы сөз үчүн h тегин колдонгонбуз. H теги jup тег болуп саналат. H тегинин көптөгөн түрлөрү бар. Көптөгөн эмес, 6 түрү бар. Аны кааласаңыздар ачып көрөлү. Мисалы, тег жазалган H1, H2, H3, H4, H5 жана H6 деген түрлөрү бар. Негизи бул тегтердин айырмачылыгы алардын өлчөмдөрүндө. Мисалы, 6дан 1 карай өйдөн көздөй өсүү тартибинде өлчөмдөрү жазылган. Мисалы, эң чоң башкы тег, башкы сөз бул H1 тегинде. Ал эми эң кичинекей өлчөмү H6 тегинде жазылган болот. Мисалы түрүндө карап көрөлү. H1 тегине hello world деп жазалы. Деп жазылып туруп, Ctrl жана S тамгаларын бир убакта басуу менен сактай алабыз. Анан келиңиздер аны ушул index.html барагыбызды ачып көрөлү. Ал үчүн рабочий столго кирип, биздин эмебиз папкабыз жайгашкан жерге кирип, lesson2 файлыбыздын ичинен index.html файлыбызды ачып алалы. Ал жерден көрсөк, hello world деп жазылып турганын көрө алдык. Жирный тамгалар менен чоң болуп жазылган. Анан келиңиздер, дагы бир түрү H4 менен жазып көрөлү. Салам дүйнө дейли. Мында Ctrl S баскычын басуу менен сактап алабыз. Кайра ачып туруп, загрузка кылсак, салам дүйнө. H4 теги менен жазылгандыгы үчүн анын өлчөмү дагы кичинекейирээк болду. Ушул тартип менен көптөгөн тегтерди киргизсек болот. H5, H6 тегтерин дагы ушул эле жол менен киргизебиз. Дагы бир текст киргизүү үчүн колдонулган тег бул span теги. Span теги дагы jup тег болуп саналат, парный тег. Анын ичине болсо кыска түрдөгү тексттерди киргизе алабыз. Мисалы, кош келдиң
деп жазып туруп сактап анан баракчабызда көрөлү. Кош келдиң. Жирный тамгалар менен жазылган эмес, жөнөкөй эле тексттерди киргизүү үчүн колдонулган тег. Бирок кыска тегтер үчүн колдонулат. Дагы бир спан тегин киргизсек, бул жерде негизги айырмасы спан тегиндеги биз мисалы эки спан тегине эки түрдүү текстти жазсак деле H1, H2 тегтерин жазганыбызда ар кимиси өз-өзүнчө сапка жазылып аткан болчу. Ал эми спан теги бир эле сапка бири-бирин улай жазылып кете берет. Мисалы бул жерге өйрөн KG деп жазып көрөлү. Анда сактап туруп, бул жактан ачып карасак, кош келдиң деген текстин жанына эле дагы кошулуп калды. Дагы ошондой эле тексттерди киргизүү үчүн P теги колдонулат. Узун болушу мүмкүн, кыска деле болушу мүмкүн. Тема катарында эмес, текст катарында берилет. Мисалы, мун үчүн атайы түзүлгөн текст, атайы түзүлгөн үлгү бар, ошондон колдонулу. Жана ошондой эле P тегин дагы колдонулабыз. P теги жөнөкөй тексттер үчүн колдонулат. Мисалы, анын ичине бул менин биринчи сайтым деп жазып туруп, сактап, анан бул жактан көрөлү. Бул менин биринчи сайтым. Бул дагы өзүнчө тег болгондуктан өзүнчө сапка жайгаштырылды. Дагы ошондой эле атайын бөлүп көрсөтүү үчүн атайын тегтер бар. Алар номинированный жана маркированный тегтер. Анда эмесе маркированный тегти карап көрөлү. Ал англискиге которуп алалы. UL теги дагы парный тег. UL тегинин ичине ачып туруп, li тегин жазышыбыз керек. Li теги дагы парный тег жана li тегинин ичине гана тексттерди жазып, анан адени өз-өзүнчө бөлүп, маркер менен белгиленгендей кылып текстти чыгара алабыз. Байкап карасаңыздар, бул ачылуучу жана жабылуучу тег жана анын ичинде жайгашкандыктан дагы бир аз ичкери кирип турат li тегибиз. Ушундай тартипте болуш керек. Бул тег могулар башка тегтер менен бирдей сапта жайгашпашы керек. Анда эмесе li тегинин ичине мисалы бут кийимдер деп жазып көрөлү. Сактап туруп, бул жакка чыгарсак, өзүңүздөр көргөндөй маркер менен белгиленгендей текст болуп отдельно чыгарылды. Мунун жанына мисалы дагы ошондой эле тегтерди киргизсек болот. Бут кийимдер, сумкалар. Деп сактап туруп, дагы көрөлү. Ушундай көптөгөн тизмени жарата алабыз. Жана ошондой эле номинированный. Анда сандар менен бөлүп көрсөтөт. Биринчи, экинчи деген иреттелген сан менен. Ал үчүн болсо all тегин колдонобуз. All теги дагы парный тег. All тегинин ичине дагы li тегин жазып туруп, ошону менен бөлүп алабыз. Мисалы, бул жерге Кыргызстан дейли. Пробел калтырбасак деле болот. Li тегин. Li тегин коелу. Мунун ичине мисалы Бишкек дейли. Стамбул болсо Баткен деп коелу. Сактап туруп, бул жагына кирип караганда номерлер менен Кыргызстан, Бишкек, Баткен деп
номерлер менен иретинин тизме жаралгандыгын көрө алабыз. Ошондой эле б теги аркылуу дагы жирный тексттерди киргизе алабыз. Ал текст h тегинен айырмаланып бир эле сапка жазылып кете берет жана ошондой эле анын өлчөмдөрү болбойт. Браузер берген стандарт өлчөм менен жазылат. Мисалы б тегин киргизип көрөлү. Жирный текст киргизип көрөлү. Сактайлы дагы баракчабыздын жирный текст деп баракчабыздын четинен эле кичинекей өлчөм менен жазылып калды. Мисалы и тегибиз дагы бар. И теги аркылуу жазылган текст курсив менен жазылгандай болуп көрсөтүлөт. Мисалы курсив жазылат деп текстти киргизели дагы баракчабыздан карайлы. Жирный эмес, курсив менен жазылгандай бир жагына жантайыңкы болуп жазылган текстти көрүп турабыз. Байкап көрсөңүздөр, бул эки текте жазылган тексттер өз-өзүнчө сапка жазылбастан бир эле сапка жазылып атат. Мындан кийинки азыр көрсөтүлгө турган бардык тексттерим ошондой бири-бирин улай элеп бир сапта жазылып кете берет. Дагы ins тегибиз бар. Ins тегинде болсо текстибиз асты сызылган тексттер болуп көрсөтүлөт. Асты сызылган деп жазылган. Сактап туруп карайлы баракчабыздан. Текстибиз асты сызылгандай болуп көрүнүп жатат. Жана ошондой эле del теги бар. Del тегинин ичинде жазылган тексттер болсо, үстүнөн сызылган тексттер болуп көрсөтүлөт. Үстүнөн сызылган текст деп жазып коелу. Сактайлы дагы мында баракчасын ачып көрөлү. Үстүнөн сызылган текст болуп калды. Дагы бир тегибиз ал sub теги. Sub теги жазылган текстти индекс катары көрсөтөт. Мисалы индекс. Сактайлы дагы карайлы. Өзүңүздөр көргөндөй, азыр акыркы жазылган тексттин индекс катары өйдөсүнө жазылып калды. Ал эми дагы бир тегибиз бар. Ал индексти үстүнө эмес, ылдыйына жайгаштырат. Ал тегибиз да ошол сыяктуу эле sub b теги. Ылдыйкы индекс деп жазып коелу. Сактайлы дагы баракчабыздан карайлы. Ылдыйкы индекс. Ошол акыркы эле жазылган тексттин астына же болбосо ошол токтогон жерге ылдыйкы индекс катары киргизилип калат. Ошондой эле ушул тексттердин бардыгын бир контейнерге салуу үчүн, бөлүп алуу үчүн атай тег колдонулат. Ал div теги. Div тегин жабайлы дагы. Анын ичине бир p тегин жазып көрөлү. P тегин жазып туруп, бир Lorem бул атайы үлгү катары даярдалган тексттер. Биз ушул текст жазганда англис тилинде ошондой 23 сөз. Биз сөз санды жазбадыкпы? Ошол сандагы текстти чыгарып берет. Муну сактайлы дагы баракчабыздан карайлы. 23 текстибиз ошол дифтин ичине жайгаштырылган тексттер. Бул тексттерге аралашпай өзүнчө бир контейнерге салынды. Мисалы дагы бир div тегин киргизип көрөлү. Ага да p тегин эле берели дагы. Lorem мисалы 35 деп жазып коелу. Сактайлы дагы баракчабызды ачып карасак, бул дагы өз алдынча текст катары контейнерге салынып көрсөтүлөт.
Ушуну менен биздин сабагыбыз аяктады. Бүгүнкү сабагыбызда тексттерди киргизүү үчүн колдонулган тегтерди үйрөндүк. Ал эми кийинки сабагыбызда болсо ушул баракчабызга кантип сүрөттөө коюуну үйрөнөбүз. Эгерде бул сабагыбыз жаккан болсо жакты белгисин басыңыздар жана биздин каналыбызга катталыңыздар. Эгерде кандайдыр бир түшүнүктүү суроолор болсо комментарийге жазыңыздар. Албетте жооп бергенге аракеттенем. Саламатта калыңыздар.